Salamatçılarga. Bugünkü sabahımızın teması kölemdүү formalardy, yosa har kanday buyumlardın kölemdük obrazın beridigi kölökö jarıktın gradatsiyası, je karajat deybiz. Uşul boyunça süйлüşөбүz. Muna biz ötken sabahımızda kalem süretinin türleri boyunca öttük. Anın iştөө teknikası, yolları jönүндө мындай сүйлөштүк. Эми ошону кантип иштеш керек? Эмненин жардамы менен иштеш керек? Кандай каражаттар менен ошол көлөмдүү форма, ошол образ ачылат? Ушул жөнүндө сүйлөшөлү. Ореки өнөрдө адам зат коомунун жаралышынан бери анын ар кандай доордук этаптарына байланыштуу өнөрдүн өнүгүү этаптарында 3 нерсе пайда болгон. 3 өнөр деп, сөз өнөрү, адабият кирет, үн өнөрү, музыка өнөрү кирет, анан сүрөт өнөрү дейт. Демек, мынакейде музыка өнөрүндө үндүн диапазонун жогорутан төмөн түшүп, төмөндөн жогору чыккан 7 нота менен айырмалат да, өтө бийик, анан дактылык менен. Демек, бул көрүү сезими менен кабыл алгандагы нерсе. Эми угуу сезими менен. Ал эми көрүү сезими менен дагы ошондой тондук, ошондой өткөлдүк бар. 7 ноталык өткөлдүк бар. Аны биз нота деп эмес, градация деп айтабыз да. Же көлөкө жарыктын каражаттары, көлөмдүү буюмдардын көлөмдүү формасын берүүдөгү көлөкө жарыктардын градациясы же каражаттар дейбиз. Мына ушул мезгилге чейин, көп жылдарга чейин байыркы Египеттен, гректерден, Римден, жаңы доордо, кайрадан жаралуу доорлордун бардык этаптарына, кийинки этаптарында заттардын көлөмдүү формасын берүүдөгү жана градацияны алты гана түрү берилген, алты гана формасы, алты түрү. Булар биринчи жарык, бидек, жарым көлөкө, көлөкө, чагылышкан нур, буюмдан түшкөн көлөкө деп мындай акырдык менен өткөдүк. Карадан ак көздө өтүү, yosa актан караны көздө өтүү деп коет. Мына ошолордун ичинен бир нота жетишпей атканда, кайсы кылымдарды, кайсы жылдардагы адабияттарды карап көрсөңүздөр, 7-чи нотасы жок. Мына ошол нотаны 1974-жылы мен будучи аспирант катарында Москвада жүргөндө ошол жерде söz kозгоп чыктым. 1960-жылы биздин Араб аятында университет кыздар институты ошонун илимий запискаларына бердим. 7-чи нота болуш керек деп. Анан ошо эмеде 74-жылы Москвадагы эмесинде информациямда, докладымда айттым. 7-чи нота болуш керек. Тегил угуу сезими менен болсо, ал бул көрүү сезими менен 7 нота болуш керек. Ошол 7-чи нотасы жарым, жарык деп аталат деп, ошол аталыш азыр адабияттарда, сүрөт тартууларда кеңири колдонулуп айтылып жүрөт. Демек, бул табылга мен тарабынан биринчи демилге коюлуп, анан анын практикада, өндүрүштө сыналып, өтүлүп, азыр орус адабияттарында дагы, кыргыз адабияттарында муну изилдеген эч ким жок. Көп айтылып жүрөт. Ошондо жетекчибиз Ростовцов деген Николай Николаевич деген доктор наук, ошол киши айтты. Жана ушуда бул жакшы нерсе, ойлондурбай койбойт бизде. Чындыгында эле буга чейин эч ким бул жөнүндө ойдогон эмес. Мына жерде отургандардын бардыгы тең өздөрүнүн иштеген жерлерине барып, ошол жерден практикада пайдалансын. Анан ошондон кийин гана сиздин эмеңиз менен кетет деп. Мына ошол 7 нотаны, 7 градацияны билмейинче сүрөт тартчу адам заттардын көлөмдүү формасын же болбосо алардын образдык түзүлүшүн бере албайт. Демек, ошол 7 ноталык градациялык түр момундай аталат. Мынакей карап көрөлүк. Заттардын көлөмдүү формасын берүүдөгү эң негизги каражат, эң негизги фактор ушул. Эгерде сүрөтчү бул жөнүндө түшүнүгү болбосо, анда сүрөт тартпай да койсо болот. Анткени буларды билбесе, тигил же бул буюмдардын образын, көрүнүшүн, жарыкпы, акпы, карабы, кызылбы,
Kıymılda kандай kıymыл ekendигин бере албайт. Демек мына жерде карап көрсөңүздөр, биринчи мынакей караңыздар. Мынакей. Мына жарыктын тийген жери, жарыктын тийген аягынтан, жарык тийген аягынтан жарык деп айтабыз. Мынакей. Светтеп жазып мына жарык. Аны эми ошондон кийин жарым көлөкө жоголуп кеткен, жарым жарык жок да, мурун болгон эмес таптакыр. Анан мен ошону жарым жарык деп мына жерге киргиздим. Мынакей. Акырын босорып көлөкөнүгүздө өтөт да. Көлөкөнүгүз. Андан кийин жарым көлөкө мына босоргон мынакей карарып барат. Андан кийин буюмдун өз көлөкөсү же болсо буюмдун өз көлөкөсү же болсо көлөкө деп айтылат да. Ал эми кошуна буюмдардан чагылышуунун натыйжасында пайда болгон нурланууну, чагылышууларды биз чагылышкан нур же болсо Павловтун сөзүн айтканда рефлекс деп айтабыз да. Мынакей чагылыш актан карадан монда кайра чагылат да. Ошол мына эки буюмдун четине. Эгерде ушул ал эми бул болсо буюмдан түшкөн көлөкө, ал буюмдун формасына, кебетесине, түзүлүшүнө жараша болот да. Мына ушуларды билбесе сүрөтчү, ал сүрөтчү боло албайт. Боек менен тартабы, көмүр менен тартабы, карындаш менен тартабы, кайсы менен тартат, баары бир мына ушуну билиш керек, муну жатка билиш керек. Демек, мына эки сүрөтчүлөр үчүн өмүр бою картина жасабы, натюрморт жасабы, пейзаж жасабы, портрет тартабы, ушунун баардыгында тең ушул закон колдонулат, ушул эреже. Боек түрүндө да колдонулат. Бул жаңы карандаш түрүндө эмес, карандаш түрүндө баягы ачык даана билинсин деген гана түшүнүк да мындай берилген. Мына демек, сабагыбыздын ушул бөлүгүндө өзгөчө ушуга көңүл бөлүш керек. Ушуну өздөштүрүш керек. Ушуну жакшынакай үйлөнүп калгандан кийин ошого өтөсүздөр. Алманы тартып теректеп койсоңуз, кандай алма сызык деп айтышы мүмкүн. Адам ошондо көйдөккө жарыгын берип метип койсоңуз, алма кадимкидей кол менен кармап көргөндө тогдонуп кетчү деп образ берет да. Демек, мындай сүрөт тартууну берүүдө көйдөккө жарыктын каражаттары же болсо градациясы чоң роль ойнойт. Демек, сүрөт тартуунун бардык шартында, бардык учурларында, бардык предметтерде мына ушул эреже, мыйзам кездешет. Демек, муну билүү абдан керек. Эми муну өздөштүрүүнүн ар кандай ыкмалары бар. А дегенде бере койду кыйын эле албетте. Мына жерде мына сиздер менен карап көрөлүк. Мына ошол 7 градация берилген, мынакей. 7 градацияда мынакей. Мына жерде турат да. Эми ошол буюмдарды кандай чагылдырылат, кандай берилет? Ошо 7 нотаны ажыратыш керек да. 7 градация мына карагыда. Мына жер ошону өзүнчө көнүгүш керек. Мына карадан акты өтө өтүп 7-нчи эмне болду? Ак болду. Ал эми кайра мынакей. Ошо карадан кайра өйдүп өсөсүк эмне болду? Ак болду. Демек, тондук диапазондун өйдөлөшү, ылдыйлашы жөнүндөгү түшүнүктүү берет. Демек, мына жерде ушул 7 тондук өңдү туура пайдаланып, туура берсек, туура көрө алсак, анда биз тарткан буюм чындыгында өзүнүн максатына жетет. Ал адам жалаң гана сүрөтчүлүк кесипте эмес, бардык нерседе кыракы, кырдаат байкагач болуп муну өзөт. Демек, адам өзүн өзү тарбиялоодогу негизги караяттардын тактап айтканда эстетикалык рухий дүйнөлөрдүн өсүшүндө мына ушул нерсени билип кой жакшы. Мынакей ошол нерселерди биз сиздер менен мынакей карап көрөлүк. Мына цилиндрди берип атабыз. Ошол көлөккө жарыктын караяттары цилиндрде колдонулат. Көргөнүңүзбү? Мынакей. Мынакей. Мындай берилип атат. Бу жерде да берилип атат. Бардык буюмдарда мына эки нерсе колдонулат. Эгерде муну билбесек, муну өздөштүрө албасак, анда сүрөт тартуунун кереги жок. Контур сызыктар менен эметкен баягы кандай айтыш керек, мындай жөнөкөй эле кызыгуу болот да. Ал эми өзүнүн жанагы айткандай эстетикалык маданияттын, эстетикалык сезимин, талантын өнүктүрүүнүн максатында иштегендер болсо, мына ушуну билип алса, бир эки эле мындай шилтеп коюу менен ушуну берип коюу мүмкүн.
Анткени карындашты жосок эмне басканда адыган ак берип кара бербейт, момутуп койсо кара жерин касырак назим басын берип коет, агыраак жерин колду көтөрүп коет. Ошол эле өзү да бир шилтемдин эмесинде эле көйлөккө жарактын формалары түшүп калышы мүмкүн. Мына ушуга көнүгүш керек, ушуга жетиш керек. Демек, биз сиздер менен калем сүрөтү жөнүндөгү түшүнүктүн эң бир чечүүчү нерсеси мына ушул бенареке көйлөккө жарактын 7 градациясын жакшы билишибиз керек. Ар бир буюмдарды мына бу жерде туура болбой калган карап көрүңүздөр мынакей. Ак карап калгандагы буюм тоголоп болбой калган. Мындай түртүп койсо тоголонуп кетчидей образы жок да. Мына бу жерде ошонун карама каршысына карап көрүңүздөр. Мына жерде Мына 7 градация колдонулган. Демек, бул жерде буюм тоголоп болуп турат. Түртүп койсоңуз деле тоголонуп кетчидей образ берет да, мындай сезим берет. Анан мына жерде ошол эмелердин эмесинде мына бардыгы берилген да, мына аракеттер мына кандай. Ушундай көнүгүүлөрдү көбүрөөк өздөштүрүп, көбүрөөк иштөө керек. Демек, көйлөккө жарыктын градациясын өздөштүрүү бул адамдын ритмикалык кыймыл аракети менен, таанып сезе билүүдөгү назиктиги менен байланыштуу болот. Эгер адам мындай кичинекей мындай тынчсыз отуруп турса, эч убакта бул градациялык түзүлүштөр берилбейт. Ошондуктан ар бир нерседе ыр жазган сыяктуу ритм болуш керек. Ритм, өткөлдүк болуш керек. Мына бараки өткөлдүктөр карап көрүңүздөр мынакей. Резкий мына контраст өтпөйт. Акырындык менен биринен бири акырындык менен созулуп өтүп атат. Демек, могулекини ритм деп коет. Демек, мына жерде гармония бар. Түстүк гармония, өңдүк, тондук гармония бар. Биринен бирине акырындык менен татынакай созуп өтүп атат. Эгер ушул гармонияны, ушул түзүлүштү билбесек, анда эч убакта адамдын сүрөтүндөгү, жер жемиштерде дагы, идиш аяктарда дагы, ошон кыскасын айтканда, адамдын көзүнө чалдыккан буюмдарды тартамын десеңиз, аны образды ача албайсыз. Ошондуктан муну жакшынакай билиш керек. Демек, биз сиздер менен калем сүрөтү жөнүндө көп нерсени айтууга болот. Калем сүрөтүн өздөштүргөн кишилерди рисовальщик деп коюшат. Өнөрдүн тилинде ар бир нерсенин өзүнүн аталышы менен атаган жакшы болот да. Мына мисалы үчүн мен жадан карындаш менен тарткандыктан мени рисовальщик деп коет. Калем сүрөткө деп коет да. Сүрөтчү эмес, калем сүрөткө дейт. Демек, калем сүрөтүн жакшынакай өздөштүрсөңүздөр, калем сүрөтү боюнча кырдаат чебер болосуңар. Аны билгенден кийин калган буюмдарды тартуу, өздөштүрүү оңой да. Демек, биз сиздер менен ушул нерселерди өздөштүрүп, акырындык менен эмесе, деген деле шар аккан суудай шар кетпейт, акырындык менен жылып отурган сезимди тарбиялаш керек. Анан өзүңдүн мына баракейде мүнөз керек, токтоолук керек, кыракылык керек, сезимталдык керек. Анан ар бир нерсени шашып иштебей, мындай өтө сабырдуулук менен иштөө керек. Ушунда гана биздин алдыбызга койгон иштерибиз ойдогудой болушу мүмкүн. Саламаттарыңыздар. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында жасалган видео сабак.